Агордо 3 конушунан 105 000 долларга толук шарты менен болгон бышкан кирпичтен тургузулган үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Өтө сонун бардык документтери таза колдо. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Зарылбек Ажматов көчөсү менен Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн кесилишинен эле бир аз өйдө Элмирбек Иманалиев менен чыксаңыздар, жолдун оң тарабында Дасторкон деген магазин бар. Ошодон өтүп туруп эле кайра оң тарапка киресиздер, дагы Чубак Ажы көчөсү менен сол тарапка бурулуп, кайра ушул Эрт Абылды көчөсүнө сол тарапка бурулуп 16-дарекке келесиздер туугандар. Ушундай бардык документтери таза колдо, таза 4,40 сотук жер аянтында жайгашкан толук шарты менен болгон үй. Көчөлөрү дагы кенен, интернет чуалгылары бардыгы тартылган, көчөдө жарыктандыруулары бар туугандар, көчөсү дагы кенен. Анан айта кетчү нерсе, ушул жерде Элмирбек Иманалиев көчөсү менен Актөөлөт көчөсүнүн кесилишинде угул ойдо жаңы мектеп, садик дагы азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жатат туугандар, жакынкы күндөрдө бүтүп калат экен. Мындайча айтканда, мечит, мектеп, бала бакчасы дагы жакын жайгашкан туугандар. Келиңиздер, бир катар тааныштырып баштайлы. Бул жак көчө тарабы ушундай тосулуп, дарбаза калиткалары орнотулган туугандар. Киргенде эле ушул оң тарапта контейнерден болгон склады, кладовкасы бул дагы сиздерге калтырылат туугандар. Өтө сонун, үйүн асты кенен, жашыл зона кылганы, брусчатка кылганы сонун ыңгайлаштырылган. Анан бул жагында ошол центральный таза суусу чыккан, бул бурчта болсо сырткы ажатканасы, анан үйүнүн бул жан тарабы кенен бош орундук. Бул жагына кошумча курулуштарды же болбосо өзүңүздөр эңсеген чоң үйдү салсаңыздар дагы болот туугандар. Бул жагы бош турат, мындайча айтканда. Үйүн астына бир чакан эмени кыласыздар. Арканы жасап туруп, астын брусчатканы басасыздар дагы, эки жан тарабын жашыл зона кылып койсоңуздар өтө сонун болот. Ушул контейнер сиздерге калтырылат туугандар. Ушунун ичи чакан кладовка сонун. Анан келиңиздер, үйдүн ичин дагы бир катар тааныштырып баштайлы. Үйүн асты ушундай чакан болуп, навес болгон. Бул жерде жайында, ушул жазында олтуруп, чай ичкени дагы, тапчаны дагы бар. Үйдүн астына сууну сегип койсоңуздар, ушул жерде эс алып олтурсаңыздар болот. Бышкан кирпичтен тургузулган ушул 8 9 размериндеги үй туугандар. Ичинде толук ремонтту, жашоо шарты бар. Анан ушул сесноповоз колонналары куюлуп, бышкан кирпичтен тургузулган үй. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Кирген жайы ушундай темир эшикте туугандар. Киргенде эле ушул асты бул жер бут чечме жай кафель болгон, калган полдору ламинаттан экен. Бул жакчагы кухня катары колдонулат. Кухня мебелдери, анан газ плитасы, раковинасы, холодильниги, анан чай иче турган стол, стулдары, терезелери пластиктен, жылытуу батарейкалары орнотулган. Бул жагында ошондой бой күзгүсү бар. А бул тарабы болсо жуунуучу бөлмөсү. Киргенде эле оң тарапта раковина күзгүсү, анан кийин бул жерде стиральный машинкасы, анан бул тарабында туугандар топкасы жайгашкан. Көрдүңүздөр, топкасы жайгашкан. А бул тарабы болсо жуунуучу бөлмөсү, душу, анан кийин сушилкалары коюлуп, анан аристон унитазы дагы бардыгы коюлган туугандар. Кирип эле жашайсыздар, мындайча айтканда. Анан бул тарабы болсо кенен болгон зал бөлмөсү. Төрдө ушундай жумшак эмереги жайгаштырылган, анан бардык көзгө жагымдуу болгон обойлор жармаштырылып, пластик терезеде жылытуу батарейкалары орнотулган, заманбап жарашыктуу люстрасы дагы коюлган. Бул тарабында ТВ зонасы, анан бушуга кирме чыкма болгон, чакан болгон спальный бөлмөсү бар. Терезелер пластиктен, жылытуу батарейкасы орнотулган, ичинде ошол кийим сала турган шкафтары дагы бардыгы бар туугандар. Өтө сонун, туура 4 чарчы формадагы 4,40 сотук жер аянтында жайгашкан, толук шарты менен болгон бышкан кирпичтен тургузулган үй. Жакшы жери туугандар, жаңы түшүп жаткан, жаңы салынып жаткан мектеп, бала бакчага дагы жакын. Бардык документтери таза колдо, баасы 105 000 доллар, сүйлөшүү жолдору бар. Эс номер экранда турат, бир катар чалып сүйлөшүп, баалашып алып коюңуздар. Анан ушундай Агордо тараптан үй издеген дос туган тааныштарыңыздар болсо дагы жөнөтүп коюңуздар, мүмкүн видео пайдалуу болуп, үйлүү болуп калат. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар.